Албетте азыр мына региондорду кыдырып келдик. Пенсия көтөрүлүп атат, айлык көтөрүлүп атат, баары жакшы, шүгүр. Бирок ошол эле учурда артынан кымбатчылык келатат да. Мен ойлойм, бул жерде антимонопольный комитет жана креслолоруна жабышпай, накты ошолор иштеш керек да. Бүт жерге барып келсеңиз, ошол мисалы эки эле пример келтирип кетейин. Мына азыр Чүйдө нефтебазада дизель 60 сом деп турат. 100 метрден кийин заправкаларда 73 сом турат. 13 сом, 14 сом айырма берип атат. Цемент кымбаттап кетти деп туруп, башка нерселер да кымбаттап атат да. Дагы бир примерди айтып коеюн. Мына кафе ресторандарды карап көрсөңүздөр. Билесиздер, налоговый кодексти биз мурдагы жылы көтөрүп атканда, рестораторлор үчүн, мына кафелер үчүн 8%дан 4%га чейин түшүрүп бергенбиз. Ошондо обслуживанияны булар 15%га көтөрүп алгандагы, кийин биз налогду түшүргөндө булар түшүрбөй койгон. Азыр 15% бойдон калып калды. Обслуживание. Өзүңүз эле карап көрсөңүз, тейлөө депчи. Бул да өтө көп акчаны камсыз кылат да, кымбатчылыкка алып келет бул дагычы. Анан ошол эле тамакты ашлардын дагы баардыгы ошол кымбатчылыкка келип туруп келип атат. Ушул жакты бир көзөмөлдөп койсоңуз, бул бир эле шаарда эле эмес. Мына мен региондорго бардым да, региондордо дагы бүт ушундай маселени көп көтөрүп атышат да. Айлык көтөргөнү менен бирок артынан кайра эле ошол кымбатчылык келип атат депчи. Карап көрсөңүз, негизсиз, жөндөмсүз эле көтөрүп аткан көп нерселерди байкап, көзүм менен көрүп келдим да. Ошого бир катуураак көңүл буруп, антимонопольныйга катуу тапшырма берип койсоңуз.